Пресса 24 каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Улукбек Мариповдун орун басары Азамат Дыйканбаев кармалды. Артем Новиков өкмөттөн кетти. Кумтөрдүн 3 жетекчисине кылмыш иши козголду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Улуттук банк 29 миллион долларга Кумтөрдөн алтын сатып алды. Теңиз Бөлтүрүктүн айтуусунда, Кумтөр алтын кенин иштетип кетүү үчүн ай сайын 20 миллион доллар сатып алууларга 4 миллион доллар кызматкерлердин айлык акысына 11 миллион доллар салык төлөө үчүн керектелет. Учурда Кумтөр алтын кенин иштетип кетүү үчүн каражат бар. Кыргыз алтында мурдадан топтолгон 20 миллион доллар дивиденд бар. Бул акча биздин эсепке которулат. Өндүрүлгөн алтын Улуттук банкка сатылат. Улуттук банкта сатып алганга каражат бар. Биз кече 29 миллион долларга биринчи алтынды саттык. Мындан тышкары Каржы министрлиги менен 25 миллион доллар кредит алуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул акча алгачкы 2 ай кризистик мезгилден өткөнгө жетиш керек. Андан ары 1 айда 50 миллион доллардан ашык акчага алтын өндүрөбүз. Артем Новиков өкмөттөн кетти. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгын аркалаган Артем Новиков кызматынан бошотулду. Мындай чечим Новиковдун Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкаруучулугунун төрагасы болуп дайындалгандыгына байланыштуу кабыл алынган. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кумтөрдүн 3 жетекчисине кылмыш иши козголду. Кумтөр Голд компаниясынын 3 жетекчисине карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу маалымат жыйынында Кумтөр Голд компаниянын тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк билдирди. Мындан мурда ал компаниянын жетекчилиги Кыргызстандан чыгып кеткенин жана Кумтөр кенинде иштөөнүн автоматташтырылган башкаруу тутумун жаап салышканын айткан. Үч өңүр чыккыла кезек менен мушташканга даярбыз. Дастанали Шаршеев тажик мушкерине жооп кайтарды. Кыргызстандык аралаш мушташ мушкери Дастанали Шаршеев тажик мушкери Умет Музафирбековдун чакырыгын кабыл алды. Буга чейин тажик Шаршеевди Инстаграм баракчасына видео жаздырып мушташууга чакырган. Өз кезегинде атамекендик спортчу жообун социалдык тармакта баракчасына жарыялады. Ороздо бүттү, биз машыга баштадык, деди Шаршеев. Бир тажик жигит мушташка чакырыптыр, бир эмес 3 өңүр чыккыла, бир күндө кезек менен мушташканга даярбыз. Менин менеджерим бар, аны менен байланышкыла. Депутат чек арада жашаган жарандарга курал-жарак колдонууга уруксат берүүнү сунуштады. Сунушталып жаткан мыйзам долбоордо чек ара ыйгарым укуктууларын окуудан жана аскердик даярдыктан өткөрүү, ок атуучу курал колдонуу укугун берүү, алардын өмүрүн жана саламаттыгын аскер кызматчыларынын даражасында мамлекеттик камсыздандырууга кепилдик берүү милдеттери да каралган. Мындан сырткары республика боюнча алардын санын көбөйтүү тапшырмасы берилгенин, жерди, чек араны, ал жерде жашаган элдерди жергиликтүү тургундар гана жакшы билет. Чек араны коргоого аларды жигердүү тартуу учур талабы деп белгилеген эл өкүлү. Улукбек Мариповдун орун басары Азамат Дыйканбаев кармалды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара алып жатып кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Эске салсак, Дыйканбаев бүгүн УКМКга суракка чакырылган. Мурдагы башкы чекист Абдел Сегизбаев июлга чейин камакта калтырылды. Бул тууралуу 1-май райондук соту кабарлады. Баш коргоо чарасын узартуу чечими бүгүн кабыл алынган. Башкы прокуратура Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы башчысы Абдел Сегизбаевга карата 6 кылмыш иши козголгонун, бир иш жашыруун грифи менен өтүп жаткандыгын кабарлаган. Көбү атайын кызматтагы ишмердүүлүгүнө, ошондой эле жерлерди мыйзамсыз алууга байланыштуу. Сегизбаев президентке талапкер болгон. Шайлоодон 2 жума өткөндөн кийин 25 январда кармалган. Акылбек Жапаров соттон утулсаң Герт Башың менен жооп бересиң деп айтуу керек. Мындай пикирин журналист Нарал Асанбаев билдирди. Сентара Кумтөр боюнча эл аралык арбитражга Садыр Жапаров Улукбек Марипов же Акылбек Жапаровдун үстүнөн доо арыз менен кайрылбайт. Кыргыз бийлигине доосун коет. Ошондуктан Акылбек Жапаров соттон утууга көзүм жетет, жолдорун көрүп турам деп айткан соң, аны министрлер кабинетинин башчысы кылып дайындап, Герт Башың менен жооп бересиң, утулсаң башың кетет, ийгиликке жетсең даң каласың деш керек. Бул чечим азыркы абалда логикага туура келип жатат деп кошумчалаган Асанбаев.
Теңиз Бөлтүрк эми дүлөй дудук болуп сүйлөшпөй, Сентара бизди уккудай кылабыз. Мындан ары кыргыз тарап Сентара Голд ИНК менен дүлөй дудук адамга окшоп сүйлөшпөй, чыныгы өнөктөш катары иштейт. Бул тууралуу Кумтөр Голд компаниясынын убактылуу сырттан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында буга чейин Кыргыз өкмөтү жана Кыргыз алтын ишканасы аябай чоң зыян тарткан. Учурда Сентара Голд менен Чырда Кыргызстандын таламын талашуу боюнча АКШдан, Канададан келген юристтер иштеп жатат. Азыр биз Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого даярбыз, аларга мамлекеттик комиссия аныктаган доону коебуз. Мындан ары канадалык компания менен чыныгы өнөктөштүк мамиледе иштейбиз. Эгерде Сентара ачык айкын Кыргызстандын мыйзамдарын жана эл аралык стандарттарды сактап иштей турган болсо, алар менен денеси сак адам дудук түлөөгө окшоп сүйлөшкөндөй практиканы токтотобуз. Сентара акыр аягы келип, биздин сөзүбүздү угуп, кол шилтеп кетпей тургандай кылабыз, деди Бөлтүрк. Ошондой эле ал кыргыз тараптын сунуштарын четке кага турган убакыт өткөнүн белгиледи. Акылбек Жапаров Аскар Акаевди угуп, сиз мени ошол жылдары өлкөнүн президенти элем деп ойлошуңуз мүмкүн. Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйынында улуу адамдын Аскар Акаев айткандар боюнча комментарий бербейм деди. Мен улуу кишинин сөздөрүнө комментарий бербейм, деди ал. Биздин отчеттордо 2003-2009 жана 2019 жылдарда бардык келишимдер камтылган. Жапаров биринчи президенттин сөздөрүнө комментарий берүү туура эмес деп эсептейт. 2003 жылы мен комиссиянын биринчи отурумунан кийин кеткем деп эскерет Жапаров. Андан кийин Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келгендиктен Сентара түзүүнүн кажети жок деп чечтик. Анан дагы Аскар Акаевди уккандан кийин ал жылдары мен президент элем деп ойлошуңуз мүмкүн. Ал улуу адам болгондуктан анын сөздөрүнө комментарий бере албайм. Эскерте кетсек, мурунку президент Аскар Акаев Кумтөр боюнча кырдаалдын башкы күнөөкөрү депутат Акылбек Жапаров экендигин, анткени мурунку жылдары канадалык компания менен протоколду өзү демилгелегенин айткан. Бөлтүрк Улуттук банк Кумтөрдүн бардык алтынын сатып алат. Кыргызстандын Улуттук банкы Кумтөр ишканасынан иштелип чыккан бардык алтынды сатып алат. Бул тууралуу маалымат жыйында Кумтөр Голд компания ишканасынын убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк билдирди. Анын айтымында учурда Кумтөр компаниясынын бардык эсептери тоңдурулган жана алар Кыргызстандын чегинен тышкары жайгашкан. Ал эми жергиликтүү банктардагы эсептердеги каражат жумушка жетпейт. Теңиз Бөлтүрк Кумтөрдүн бардык алтындарын сатып алуу үчүн Улуттук банк, Кумтөр Голд компания жана Кыргыз алтындын ортосунда тараптуу келишим түзүлүп жаткандыгын маалымдады. Улуттук банкта алтынды сатып алууга 1 жылдык каражаты бар, дейт ал. Назарбаев армия менен чек араны бекемдөө зарылдыгын айтты. Биринчиден, биз салттуу гана эмес, асимметриялык согуштарга даяр болушубуз керек. Экинчиден, биринчи планга гибриддик коркунучтар чыгууда. Алар атайын күч жана каражат, өзгөчө даярдык, комплекстүү ИКМ ыкманы талап кылат. Үчүнчүдөн, өлкөлөрдүн аскердик даремети алардын технологиялык жактан камсыздалышынын деңгээли менен аныкталат. Сириядагы тоолуу Карабактагы акыркы жылдардагы согуштар спутниктен көзөмөлдөөнүн коммуникация менен навигациянын чоң ролун көрсөттү. Келечектин армиясы аскердик жараяндарды башкарууну автоматташтыруу жана жаңы технологияларды, анын ичинде учкучсуз авиацияны, жогорку тактыктагы ок-дарыларды киргизүү менен аныкталат, деди Назарбаев. Генерал Субаналиев Баткенден кеткенден кийин контрабанда баңгизат гүлдөй баштады. Баткен облусунун аймагынан 440 килограмм героин өтүп, Ош облусунан кармалды. Бул эмнени билдирет? Мамлекетибиздин эл аралык чөйрөдөгү аброюн түшүрүүдө. Генерал Өмүрбек Субаналиев ушул жааттагы арам бизнеске жолтоо болуп, ошонун кесепетинен кызматынан алынганы ачыктала баштады го. Эгерде каарманыбыз Баткендин губернатору катары иштеп турса, мындай ыплас көрүнүш Тажикстан тараптан Кыргызстаныбызга аралай алмак эмес. Аз күн мурда дагы контрабанданын рейстери өтүп атканы интернет айдыңда жайылып чыккан. Мунун баары комиссар Катани жумуштан алынгандан кийин болуп жатпайбы? Ал эми мурда контрабандага шектелген көп сандаган курал жоготуу боюнча кылмыш ишине кабылган Абдикарим Алимбаев Баткенге барган күндөн тарда ушундай ыплас жоруктар чыга баштады. Мындай көмүскө жол менен баңгизат мыйзамсыз товарлар ташылай берсе, булардын уюшмасын кан жутуп турган эл көтөрө алабы? Баткендеги дээрлик жетекчилик орундарга өзүнүн жакындарын койдуруп алган Арзбек Бурканов көмүскөдөн башкарып атса, анда бийликтин күнү кандай бүтөт? Дагы суроолор алдыда. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен Эмомали Рахмон галстуксуз сүйлөшүү жүргүздү. Мамлекет башчылары кооз уникалдуу жаратылышка жана тунуксууларга барышып, расмий эмес жолугушуу өткөрүштү деп билдирди Тажикстан президентинин басма сөз кызматы. Бүгүн 20 майда Дүйшөмбү шаарындагы эл сарайында Казакстандын президентинин расмий иш сапары башталды. Тажик-казак сүйлөшүүлөрү тар жана кеңири форматта өтөт. Андан кийин өкмөттөр аралык келишимдердин жаңы токтомуна кол коюлат. Кызыгы үлкөндөр эмне себептен Тажик тарапка из суутпай каттап калышты, бүдөмүк суроолор жаралат.
Айбек Жунушалиев Новиковдун ордуна келиши күтүлүүдө. Буга чейин өкмөт аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеген Айбек Жунушалиев Артем Новиковдун ордуна келиши мүмкүн. Бул тууралуу элдик медиа маалымат агенттигине өздүк булактар кабарлашты. Айбек Жунушалиев учурда 44 жашта. Эскерте кетсек, Артем Новиков 3 жылдык мөөнөткө Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрага кызматына дайындалган. Дональд Трамп канча пенсия алат? АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп канча пенсия алары белгилүү болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Маалым болгондой, Трамп 2021 жылдын январынан бери $65 000 пенсия алган. Ал президенттик убагында жылдык $400 000 айлык маянасын алуудан баш тарткан. Ал акчаларды керектүү делген министрликтер үчүн сарптап турган. БШК Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. БШК Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деген чечимин күчүндө калтырды. Комиссиянын төрайымы Нуржан Шаялдабекованын айтымында, шайлоо кампаниясы учурунда 400гө жакын мыйзам бузуулар боюнча билдирүүлөр келип түшкөн. Мындай шайлоо менен мамлекет алдыга жылып өнүгө албайт, деди Шаялдабекова.